Assalamu алейкум, рахматулла баракатух. 29 август 2023 жыл. Заборун билесиздер, забор өтө чоң жана забору мурунда краскаланган, аз дат басып кеткен болчу. Мынакей 93 жылкылар экинчи мектептен Анарбек достору менен келип, азыркы учурда аркамда көрүп турасыздар, краска ишин жүргүзүп атышат. Бул 3 түр краска кетип атат. Стойкалары кара, заборлору серебристый жана үстүнкү жылтырактары золотистый менен краскалап атат. Бул жерде менин видеоролик тартканымдын себеби мынакей келиңиздер поколенияга айтат элем, колуңуздардан келген жардамыңыздарды берсеңиздер болот. Эмне үчүн? Анткени могу заборду билесиздер, дат басып бузулуп жаман болуп кеткен. Забор чоң, кимде дагы мүмкүнчүлүк болсо келип заборго дагы краскалашканга жардам берсеңиздер болот. Негизи иш, мечиттин иши абдан көп, өзү негизичи өтө эле көп мечитте иштер. Менин дагы бир айта турган сөзүм, көп поколениялар ай сайын же жума сайын же баняга барып отурушат, 500 сомдон акча чыгарып, 1000 сомдон акча чыгарып, кээ бирлер болсо айына же жумасына шерин өткөрүшөт, 1000 сомдон кылышып. Эми кыскасы ысырапчылык көп болгон учурлар бар да. Мен сиздерге кайрылат элем. Сиздер садака, мечитке садака төл жария деп коет. Мечитке жумшасаңыздар, ошогул жумшалган акчаңыз, келген материал, ошол канча жыл турса, элге пайдасын тийгизип, ошончо жыл соогу кете берет да. Бул садака тул жария, бул адам өтүп кеткендин аркасынан келип соогу келе бере турган нерсе да. Мен поколенияга кайрылат элем. Ушул шеринелерди, ушул окшогон нерселерди бир аз чектетип, бир аз азыраак барып, ушул мечитке кеткен акчаңыздар жумшасаңыздар, сиздерге акыретиңиздерге көп пайда келет эле. Азыр мисалы үчүн пойманын мечитин айта турган болсом, пойманын мечити дагы материалы бар, иш кылганга уста жок, устага акча бергенге акча жок болот да, например. Ал жерде билесиздер, поймада население көп аябай. Мен да ошол жакка кайрылат элем. Бир поколения чыгып, ушул пойманын дааратканасынын үстүнө дагы бир комната курулган, билесиздер. Ал жакка кичинекей балдар Куран окуу үйрөнүшөт, канча ден дин тарайт. Ошол жеке дагы бир поколения же 2 поколения келип туруп ушул усталардын акчасын чарп берип койсоңуздар, ошол жерде иш бүтөт эле. Дачадан мечит курулуп атат, аз дачанын мечиттин крышасы жабылбай турат. Ал жака да уста керек, устага акча керек. Az бардыбыз тиричилик керек. Ошондуктан келиңиздер, усталардын акчаларын чыгарсаңыздар, абдан жакшы болот эле, көп иш бүтөт эле. Мына 3 мечиттин иштери бүтүп кетет эле. Келиңиздер, садакатул жария кылыңыздар. Иншаллах сиздер өтүп кеткенден аркаңыздардан барып турган бул чоң иш. Дагы баса айтып кетчү, көбүнчө интернет булактарынан көрөт бош керексиздер. 10 жылдык же бир поколениялар келип туруп жетим жесирлерге үй салып берип коечот. Үй. Кара Көлдүн тарыхында андай боло элек. Эч ким бир үй салып берип койор элек, эч ким эч нерсе кылып койгон жок да. Ошондуктан келиңиздер, ушу башка жактыктардай жокпузбу? Койчу мечитибизге жардам берип турайлы, анан иншаллах дагы бир поколения чыгар, жетим жесирлерге үй салып беребиз деген. Рахмат сиздерге. Ушу видеону көрсөңүздөр, бөлүшүп коңуздар.